Мынау Хаят мейманханасы. Мынакен. Кейпи кеткен боз үй болгондо да борбордун так ортосунан өзгөчө туристтер эң көп жүргөн жерден орун алган. Кээ бир кыргыз жаран үчүн бул кадимки көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок Жаныбек мырзанын ачуусун келтирген. Ал боз үйдү видеого түшүрүп Facebook'тагы баракчасына жүктөгөн. Калаанын так ортосундагы көрүнүшү начар боз үйдүн тигилиши бир жагынан кордолушу аны катуу намыстандырган. Билдирүү чыккандан көп өтпөй тазалык кызматкерлери аны жыйнап кеткен. Боз үй ушул эле мекемеге таандык болгон. Себеби боз үйдүн боз үйдөй бийиктиги бар. Кылымдап келген, сен жашатып келген. Албетте жанагындай алачык боз үйлөрдө болгон. Бирок мындай калдайган шаарында, эң кооз жеринде, туристтер жүргөн жерде ана шамыратты эмне коюп койдуң? Анан кийин мен кайра бардым, ичин тарттым. Эмне жасап дейсиң? Шыпыргы, күрөк, балекен, салекеттин баары жатат. Улуттук баалуулуктардын кордолгон учуру биринчи жолку көрүнүш эмес. Буга чейин Ири соода борборунда өткөн көргөзмөдө итке калпак кийгизилип, көрүүчүлөрдүн назарына сунушталган. Жагдай коомчулукта кызуу талкууланып, уюштуруучуларга чара көрүү талабы коюлган. Базар экономикасынын шартында улуттук баалуулуктар акча табуунун бир жолуна айланды. Нукура кыргыз кийимин кийген улгайган адамдардын жана жаштардын элеси түшүрүлгөн сүрөттөр ичимдиктерге чапталып, элдик обондор менен коштолгон. Мамлекеттик деңгээлде улуттук баалуулук эмне экенин түшүнбөйбүз. Барып туруп любой чиновниктен сурап көр, же депутаттан сурап көр. Улуттук баалуулук эмне, улуттук маданият эмне, ошонун эмне үчүн бизге кереги бар десе, айтат, эмне кереги бар, анан көрө реформа кылбайлыбы дейт. Ушунун өзү эле кыргызды кыргыз кылып сактап келген улуттук баалуулуктары, каада салты, үрп адаты жоголуп бара жатканын айгинелейт. Муундан муунга сакталып келе жаткан мурастарга болгон кайдыгер мамиледен улам бөлөгөл өз баалуулуктарын сиңиргенге аракет жасайт. Тилекке каршы ааламдашуу заманында келечек муун ата бабасынан калган нарк насилге маани бербей келүүдө. Мунун натыйжасы улуттун жок болушуна алып келет. Эгемендүүлүктөн бери баалуу барктуу кыргыз коому үчүн ыйык болгон мурастарынын сакталышына мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбай жатат. Натыйжада жаштар батышты туурап, андан тарбия алууда. Эгер кыргыз улут бойдон өнүгүп, тарыхта калам десе, манкурт болбой, бөлөк мамлекетти туу тутпай, өз маданиятын карманышы зарыл. Кыргыз үчүн кыргыздын бүт маданияты ыйык болуш керек. Кыргыздын тили, кыргыздын калпагы, кыргыздын озеки чыгармалары кыргыз үчүн ыйык болуш керек. Ошондо кыргыз өзүн өзү сыйлайт. Ошондо кыргыз бир улут болуп биригет. Бүгүнкү күндө улуу, кичүү жана ортоңку муундагы адамдардын бардыгы азыр кантип жашайбыз, каяктан каражат таап, жашообузду жакшыртабыз деген максатта жашап жатат. Адам руханий дүйнөнү байытуунун ордуна көбүрөөк материалдык байлыкка басым жасашат. Дүйшөн Шаршембеков, Телек Жуматаев, Нью ТВ.